Волейбол боюнча жогорку лиганы багындырган спортчулар 2022 жылдын январь айынан башталган волейбол боюнча мелдеш 3 этаптан туруп, биринчи экинчи этабында мелдешке жалпысынан 16 курама команда катышкан. Ал эми 3-чү этап 2022 жылдын 14-июнунан 19-июнуна чейин Ош шаарында өткөрүлүп, ага эң күчтүү делген 6 курама команда катышкан. Бул беттешке аскер спорт клубунун командасы өздөрүнүн спорттук чеберчилигин, жөндөмдүүлүгүн жана команданын биримдигинин жыйынтыгында волейбол боюнча эркектер арасында өткөрүлгөн жогорку лигада жеңишти багындыра алышты. Жана 2023 жылы республикалык деңгээлде өткөрүлүүчү улуттук лигага жолдомо алышты. Эки миң жыйырма экинчи жылдын 20-июнунда Ош гарнизонунун өздүк курамынын катышуусунда чемпиондорду куттуктоо иш-чарасы өткөрүлдү. Салтанаттуу иш-чарага Ош гарнизонунун башчысы генерал-майор Руслан Мукамбетов катышып, оюнчуларды жеңиши менен куттуктап, грамота жана баалуу белектер менен сыйлады. Биз абдан кубанычтабыз. Анткени биздин командабыз ошол 6 команданын арасынан баарын тең жеңип чыгып, өзүңөр күбө болгондой ошол 5 оюн ойноп, 5 оюнда болгон эле 2 партия утулду. Бир команда 3-1 болду, экинчи команда 3-1 болду, калган командалардын баары 3-0 эсебинде жеңип алган. Сборная команда награждается денежной премией и благодарственной письмой. Командир войсковой части 0103 генерал-майор Мукамбетов. Кыргыз Республикасынын коргоо министринин буйругунун негизинде 2021 жылдын октябрь айында волейбол боюнча атайын курама команда түзүлгөн. Бул команда 1 жыл аралыгында көптөгөн ийгиликтерге жетише алды. Атап айтсак, үстүздөгү жылдын февраль айынан май айына чейин Бишкек шаарында өткөрүлгөн чемпионаттын финалына чыгып, 2-чи орунду ээлешкен. Аталган мелдешке республикадагы бардык волейбол командалары катышкан. Бүгүнкү күндө коргоо министрлигинин спорт чөйрөсүндө республикалык деңгээлде кадыр баркын көтөрүү менен ийгиликтерди багындырып келишет. Кыргыз Республикасынын коргоо министрлигинин волейбол командасынын оюнчулары: биринчи подполковник Таиров Жолболду Асанович, Кыргыз Республикасынын коргоо министрлигинин аскер спорт клубунун мамлекеттик мекемесинин башчысы; экинчи лейтенант Газинур уулу Дамир, взвод командири; үчүнчү сержант Асанакунов Алымбек Тынчыбекович, бөлүмчө командири; төртүнчү эфрейтор Бакашев Тилек Токтогонович, улук спортчу; бешинчи эфрейтор Сейитбек уулу Эрмек, улук спортчу; алтынчы куралдуу күчтөрдүн кызматчысы Догончиев Самат Кеңешбекович, машыктыруучу; жетинчи куралдуу күчтөрдүн кызматчысы Сатылганов Бектурсун Абдимиталевич, машыктыруучу; сегизинчи Кадыров Эдил Бердибекович, курама команданын оюнчусу; тогузунчу Ахматалиев Касым Сабирбекович, курама команданын оюнчусу; онунчу Сталбек уулу Ырысбек, курама команданын оюнчусу; 11-Юлдашев Умит Икрамович, курама команданын оюнчусу.